мисалы бүгүнкү күндө коомчулукта ушул нерседе көбүрөөк аралашып жүрүп, мындай жүрөккө тээрлик кайрылуулар бар. Эненин көз жашы бул мындай отургузбайт. Мына өткөндө Россияда Сургутта иштеп жүргөн бир мекендешибиз кайрылып атат. 53 жашта экен. Анан көп кайрылуулар көп, күнүнө 30дан ашык. Бирок ошонун катарында бирөө видео вызов аркылуу кайрылды. Аппаратта жатат. Ушул аппаратта диализде жатып алып чалды, ыйлады чалып алып. Азамат өчүрбөчү телефонду. Мен жашагым келип атат дейт. 6 жыл болду дейт. Мен ушул жака иштегени келип, мигрант болуп, мен да бир мигранттын бир эмесин толуктайм дейт. Ушул жака келип, акча табайын, оокат кылайын, бала чакам багайын деп келип алып, жипсиз байланып, айылымды, үйүмдү, бала чакамды 6 жылдан бери көрө элекмин дейт. Бир мындай бир ойлоп койгулачы, мага деле жардам берип коет деп жалдырап ыйлады. Анан чоң кишини ыйлаганда ушунчалык жүрөккө тийди. Мен колуман келишинче жылуу сөзүм. Мен ойлойм, кээде бизде ошол кайдыгерликтин күчөп кеткендигин билсек болот. Адамдар акчага эле же башка нерсеге эмес, жылуу сөзгө дагы бири-бирине муктаж болуп атат. Жылуу мамилеге муктаж болуп атат азыркы күндө. Анан ошон үчүн ошол мекендешибизге мен айттым, ошол байке Кудай буйрса баары жакшы болот. Кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эмес, таштабайт. Мен сизге барам, Кудай буйрса сөзсүз кабар алам деп, анан бардык ошол Сургутка, Россияга. Барып атайын ошол байке үчүн бардык. Барып ошол жерден чакырык жасадык. Урматтуу бир туугандар, мына акыбалды карагылачы, чагылдырып атайын. Айла жоктун ичинде бул ишти кээ бирде чагылдырганда көптөр ар кандай бир сын пикирлерди айткан учурлар бар. Силер жакшылык кылсаңар, көрсөтпөй эле кыла бербейсиңерби дейт. Эми көрсөтпөй кое эле кылсак деле болот. Эгер бизде жетчейлик каражат болсо, мен өзүм эле кылып коймокмун. Көрсөтпөй кылышка биздин акылыбыз жетет. Бирок акылдуу сынгандар көп да. Ошону жапатырмак келгиле ынтымакка келип бүтүрөйүл деп чакырыкты жасап бүгүнкү күндө. Азыр ошол мекендешибизге айттык. Мигранттын бүгүнкү күндө эбегейсиз чоң салымы болуп атат. Мекенибизде баа завод, фабриканын иштебегендиктен мына 2-дин 3-үчүсү бүгүн чет өлкөдө. Ошолордун тапкан акчасы эле эмес, өздөрү да керек да, мигранттын өзү да керек да бизге. Деген чакырыктар жасадык эле. Сооронбай Шарипович биздин президентибизге да рахмат. Ошол президентибиз дагы өзү салымын кошуп, бүгүнкү күндө ал мекендешибиз да мына Турцияга алып кетип алдында турабыз. Бардык кайрымдуу мекендештерден. Анан жана айткандай эле, качанга чейин кыргыздар бирибизден бирибиз мынтип мындай бир жардам сурап жүрө бербей, алдын алыш керек. Мага байкем отурат, мен мындай ачык айтып коюш керек. Ачык айткан негизи жакшы болот. Мындай бүгүнкү күндө сиздер отурасыздар жумшак жерде. Анткени сиздер отурган жумшак жерде башка эл отура албай атат. Сиздердин бутуңуздар жеткен жерге башка элдин буту жетпей жатат. Ошон үчүн аябай мындай ошол Индиядагы медицина мына барып карап көрдүк, мен көз менен көрүп атабыз да. Бирөө ооруп калса, тынчтыктын ошол эмесинде чуркап жүрөт, ошол жерде чуркашып жүрөт. А биздин больницага кирсең чуркабайт да. Мен силерге эмне периште белем дейт өткөндө кирсек. Мен барып жанына алып калмак белем дейт. Ошон үчүн ушул көйгөйдү сөзсүз мындай бир чоң жоопкерчилик менен алыш керек деп ойлойм.